Sen o insan жүзүңдү Аллах Таалага бур. Динди карман. Адамдардын бардыгы табиятынан таза табият болуп фитратка жаралган. Фитрат деген эмне? Фитрат деген ар бир адам туулганда ислам динди кармануу ылайыктуу болуп жаралган. Мен окуй албайм намаз, мен мусулманча боло албайм, мен кайсан адамдар бар. Мен жолук салына албайм, мен деген намаз окуй албайм, мен ага көнгөн эмесмин, мен маданияттуумун дейт. Кичине орусча үйрөнүп алгандыгына, же атасы кичине уурдап бай болуп калып, курсагын тойгузганга өзүн өтө маданияттуу сезип, намаз окугандан бой көтөрүп, өзүн кыйын болуп, жок мен анте албайм, жок андай эмес. Сен бузуксуң, сен бузулуп калгансың, сенин табиятың бузулган, сен акыл эсиң бузулган. Сен өзүң акылдуумун дейсиң, жок андай эмес. Сен акылсызсың. Сен тарбия бузган, же жеген арамаш табак оокатың бузган, же сенин айылына чөйрөң бузуп койгон. Сенин түшүнүгүң тайкы. Анткени ислам дини адамдын табиятына туура келген эң туура дин. Табияты бузулбаган, адам бойдон сакталган адам мусулманчылыкты толук карманыш керек. Аллахтын жараткандан башка нерсе жок. Адамды өзгөртүп, эркектер гей болуп, аялдар лесбиянка болуп, адам жашоосунда максатын өзгөртүп коюп, байлык топтоо, же болбосо жөн эле жашоо негизги максат болуп кала турган болсо, анда адамдар кыйналып калат. Жок. Аллахтын жаратканынан өзүндөй сактап калгандан башка эч нерсе жок. Мунун бардыгын бизге туура дин гана аныктап берет дейт. Ошондой эле коом эгерде кимдир бирөө ыймандан, ислам акыйдасынан алыстап кетсе, анда мунун жашоосу бактысыз болуп, өмүр бою кыйналып жүрө берет. Биздин коңшуларыбыз, эжелерибиз, бир туугандарыбыз, биз билген адамдар, тааныштар кыйналып жүргөндүгүн көрөбүз. Анын жүзүнөн, өңүнөн кыйналгандыгын бардыгыбыз билип турабыз. Алар эмне үчүн кыйналат? Алар жашоого болгон көз карашы жок. Алардын ыйманы алсыз. Алар акыйда илимин билбейт. Алар адам эмнени билүү керек, кайсыл нерсеге кандай ишенүү, кантип түшүнүү керек экендигин алар билбеген себептен алар өздөрүн кыйнап, өмүр бою жашоосу кыйынчылык менен өтүп жүрө берет. Ошондой эле адамдын өзүнүн жаратылышынан адамдын жүрөгү мына ушул акыйданы билгиси келет. Адам дайыма айылына чөйрөдөгү болуп аткан иштердин эмне себептен экендигин туюп билгиси келет. Эгерде Аллах Таалага иман келтирип, шариатты билип, динибизди түшүнүп, акыйдасы туура боло турган болсо, мына ушул адам жүрөгү ордуна, токтол ордуна келет. Кур'ан-ы Каримде Ар-Рум